Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Говорит в интернет-телеканалы саясий дебаттарды улантат. Берини мен Кайыргүл Урумканова алып барам. Сөз эркиндиги ким? Сөз эркиндигин ким? Жана кандай түшүнөт деген дебатты биз бүгүн баштасак. Дебаттын катышуучулары Өмүрбек Сатаев, журналист, медиа эксперт, продюсер, Айбек Турдалиев, продюсер, медиа эксперт, Авламбек Жумабаев, медиа эксперт, медиа менеджер, жана ошондой эле Руслан Акматбек, журналист, медиа эксперт. Саламатсыздарбы? Негизи ушу 1994 жылдан тартып 3 майда дүйнөлүк басма сөз эркиндиги күнү белгиленип келет. Кыргызстанда да бул датада белгиленип келет. Ушу күнүнө карата биз негизи жөнүндө ушу сөз эркиндиги тууралууда кеп кылсак, жалаң гана ЖМККларга тийиштүү эмес. Негизи сөз эркиндиги бул биз, сиз, эл сөз эркиндиги бар деп президент администрациясы айтса, бирок блогерлер жана ЖМККлар кысым болуп атканы тууралууда кабарлап келишет. Сиз Айбек Турдалиевден баштасак, сиз мына айтып кетсеңиз, сиз үчүн негизи барбы ошо сөз эркиндик? Сөз эркиндик деген эмне сиз үчүн? Сөз эркиндиги бул табиятынан берилген эркиндик. Адам өзүнүн оюн, пикирин, сунушун, кандайдыр бир сын айтуусуна берилген, бул табияттан төрөлүшүнөн берилген эркиндик. Ал конституция жазылабы, жазылбайбы, бирок адамзаты төрөлгөн күндөн баштап эле ал эркиндикке ээ болуш керек. Ал сөз эркиндигин эч ким чектей албайт. Биз Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан тарта демократия аралчасы катары эсептелип жүрөбүз дагы. Биздин эң бирден бир жетишкендигибиз бул сөз эркиндиги. Тилекке каршы сөз эркиндиги акыркы учурларда аябай бурмаланып атат. Сөз эркиндиги десе эле мындай азыркы президенттин жүргүзүп аткан, азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясатына каршы, карманча каршы, тескери мындай ойлорду, пикирлерди айтып аткан тарап бир каршылаш оппонент катарында кабыл алынат. Тилекке каршы биз айтып аткан тролль фабрикалар, жанагы фейк фабрикалардын жүргүзүп аткан иштери сөз эркиндигине таянып эле силер ушундай иштерге барып атасыңар деп сөз эркиндиги менен өзүнө алынган жоопкерчиликтен эки айырма болуп атат да. Анткени сөз эркиндиги деген мындай квази мындай кашага алып коюп эле сөз эркиндиги десе эле бирөөнү караласа болот экен, бирөөнү жамандаса болот экен, эч кандай аргументи жок, эч кандай фактысы жок, бир тараптуу эле баягы жамандап жатып калган тараптар ошого эл түшүнбөй жатат да. Сөз эркиндиги десе эле көрсө мындай өзүнүн сүйлөгөн сөзүнүн эч кандай фильтрация кылбай эле бардыгын сүйлөй берсе, демек бул сөз эркиндиги депчи. Сөз эркиндигинен тышкары жоопкерчилик деген нерсе бар да. Ал мыйзамда так көрсөтүлгөн. Тигил же бул маалыматты таркатууда, айтууда, эгерде ал далилденбесе, ал бирөөнүн чындыгын аброюна шек келтирсе, жана башка мыйзамда жазылган так эрежелерди аткарса, демек ал сөз эркиндигине эч кандай каршылыгы жок. Тилекке каршы бизде акыркы учурларда жанагы кандайдыр бир саясий топтордун же болбосо бир саясий ишмердин айланасында баягы жаат болуп алып, өзүнчө өмүрүндө бир медиада иштебеген, журналистикадан такыр түшүнүгү жок, журналистиканын талаптарына, этикасына, ТВ радиодо жана ошол маалымат айдыңында жүргүзүп аткан саясатты мыйзамдарын такыр түшүнүгү жок адамдар өздөрүн блогер деп аташып, өздөрүн баягы пиарщик биз деп аташып, ар кандай иштерди жүргүзүп атат да. Бирок тилекке каршы ошолор дагы жалпы медианын, жалпы сөз эркиндигине тийгизип аткан таасири аябай чоң да. Терс таасир атат. Демек бизди профессионал медианы, ТВ, радио, гезит, маалыматтык агенттиктерди
тигилерден айырмала албайт да. Эл үчүн бардыгы эле журналист. Ал блогер окуганбы, түшүнүгү барбы, жок дегенде бир кичинекей бир редакцияга келип, суусун коюп, же питилишке келип, мындай бир иштеп, ушундай болуп турбайбы деп, ички кухнясын түшүнүп кеткен адам болсо, анда биз журналистиканын адамы, ошол журналистикада түшүнгөн адам дейт элек, тилекке каршы азыр телефону бар адамдар деле каалаган нерсесин тартып, пайдалуу жактары да болуп атат. Мисалга кандайдыр бир көйгөй, бир жерде бир туура эмес иштер болуп атса, аны батча кылдырганга колдонуш үчүн телефондордун, азыркы соц медианын пайда болушу жакшы. Бирок тилекке каршы терс көрүшү да болуп атат да. Биз акыркы учурда көрсөк, мына сиздер менен иштеп кеткен Каныша Мамыркулованын айланасында болуп аткан иш. Телефону бар, эч кандай бир нерсеге таянып, анан кийин сүйлөй турган эмес, сүйлөсө болду. Мен айтканга укугум бар дегендин айланасында ыплас сөздөрдү колдонуп, жекеликке өтүп, эч кандай бир мындай күнөө кое албай эле ойлоп тапкан бир фантазиялардын баарын жармаштырып атканын себеби ал сөз эркиндигине эч кандай бир жакындашпайт дагы да. Негизи сиз блогерлер жөнүндө айтып атпайсызбы? Биз ушул блогерлер гана эмес, негизи адамдар биздин кыргыз элибизде ошо сөз эркиндиги эмне экенин жана керектиги барбы? Анткени акыркы учурда сиз айтып атпайсызбы, ошо журналисттердин баардык айтып аткан ушинтип өзүнүн сөзүн эркин айтып атканын баары журналист эмес деп биз айтып келебиз да. Бирок ошол эле кезде журналисттер гана эмес, жөнөкөй адамдар да мындай көп нерсени айтпай калды деп, айта албай калдык дегендей да ойлор жазылат. Айтса эле, мындай сиз айтып аткан жанакы тролль фабрикаларга келбей эле, ошо жөнөкөй адамдардын үйүнө барып эле ушу блогерлерди кармап кеткен учурлар болгондо, негизи айтып кетсеңиз, акыркы жылдары ушу сөз эркиндигинин айланасында болгон абал кандай болуп калды сиз үчүн? Негизи жана башында айтып атпайсызбы, сөз эркиндиги деген эмне, кандай түшүнөбүз депчи. Негизи сөз эркиндиги Кыргыздын канында бар нерсе да. Баягы сөз эркиндигин баягы элге ойлорду жылдыра турган, жанагы коомдук пикирди калыптандыра турган кишилер илгертен эле болуп келген. Алсак ошол эле акындарды айталык. Журналисттер ушу азыр классикалык түшүнүктө кыргыз элинин арасында болбосо да, ошол акындар өздөрүнүн ырлары менен ошол элдин пикирин калыптандырып келишкен да. Бирок алар дагы дайым ошо куугунтукка учурап, алар дагы ушинтип камап, ар кандай нерселер болгондо, ошондуктан бул сөз эркиндиги үчүн күрөш үчүн ошо кесипти тандап алган адамдардын баары эле дайым эле ушундай басмырлоого, кысымга учурап келишет экен да. Казыр болсо ушул биздин коомдо бүт эле момундай жер шарындагыдай эле ушул мурун ушул коомдук пикирди жаратуу, ошону калыптандырууда журналисттер монополист болуп келишкен да. Ушу журналисттер эмне деп айтса, КТР эмне деп айтса ошого ишенип, Кыргыз Тус эмне деп жазса ошону ишенип, ушундай бул түшүнүк болуп келген да. Бирок азыр мына интернеттин күчөшү менен социалдык тармактар биздин коомдун ошол пикир жаратууда, биздин коомдун ичинде пикир жаратууда абдан чоң ролду ойноп келип атпайбы? Журналисттер мурун журналисттер эмес, 2-3 жыл мурун эле бийликтин мамилесин карап көрсөңөр, мурунку бийликтер огойчу ушакта жалаң ушакчылар олтурат дей турган болсо, азыркы бийлик болсо тескерисинче ушул баягы традициялуу журналистикага эмес, ошол баягы социалдык тармактарга көбүрөөк басым жасап, ошол жактагы азыр жанагы фейк фабрикалар, троллдор, ошонун баары күчөп, гүлдөп турган учурда. Анан бирок ушул азыркы жаатта алсак ошол азаттыктын деле тегерегинде жана айбеп жоопкерчиликти айтып атпайбы?
жоопкерчилик жөнүндө ошо журналисттердин арасында жоопкерчилик жөнүндө көп сөздөрдү айтып атышат да, болгондо да күчөтүп айтып атышат. Башка бир жолдорду таппай жанагындай административдик башкарууларды кылып, жана фейктер жөнүндө мыйзамды кабыл алып алышып, ошол фейктер менен урушабыз, согушабыз дедилер, бирок тескерисинче тилекке каршы мунун баары тең. Ошол нечен жылдан бери ошо журналистикада ошо өздөрүнүн стандарттары менен, объективдүүлүк менен, баягы ар тараптуу принциптерди колдонуп келген журналисттерге сокку болуп атканы азыр көрүнүп турат. Ошол эле учурда ошол троллдор, фейктер көбүрөөк колдонуп, тилекке каршы ушундай бир көрүнүш болуп атат да. Мен ойлойм, бул бир убактылуу нерсе болсо керек. Бул азаттыкты бүгүн жаап койсо эле эртең баары тең коркуп ооздорун жаап калат деген абдан жаңылыч бир түшүнүк да. Андан кийин дагы мен өзүм байкашым боюнча бир сырттан бир башкаруу барбы деп да ойлойм да. Себеби деген азыр кабыл алынып жаткан чечимдер, азыркылардын иштеп жаткан бир ыкмалары, мындай акылга сыйбаган нерселер көп болуп атат да. Ошондуктан биз ушул медиада нече жылдан бери иштеген баягы кесипкөй адамдар ак кара дебей баардык жагынан ошо жанагындай сабаттуулук ишин жогору коюп, ушул маданиятыбыз калыптанганча биз дагы бир кандайдыр бир мыйзам ченемдүү нерселерге таянып иш жүргүзсөк деген бир аракет бар да. Эми ушул медиада биз өзүбүз журналисттер өзүбүздүн аянтчабызда ээ болбой калып эле саясатчы да жүрөт биз менен аралашып, бийликтегилер да жүрөт, юристтер да жүрөт. Эми юристтер Россиянын жанагы мыйзамдарын көчүрүп келип алып, эми ошону таңылып атышат да. Жанагы фейктер жөнүндө деп айткан мыйзамыбыз дагы ошактан көчүрүлүп келген. Азыр болсо жалпыга маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдын башка варианты дагы ошактан көчүрүлүп келген да. Эми юристтер өздөрүнүн ишин кылса, экономисттер өздөрүнүн ишин кылса, элди башкарабыз, элдин милдетин алабыз дегендер өздөрүнүн ишин кылса, а журналисттердин эми ошо функциясын көбү түшүнбөсө керек, баары эле ойлойт окшойт. Булар эмне мактай бериш керекпи дегендейчи. Жок, журналисттер канчалык сын айтып, канчалык ошо кемчиликтерди көргөзүп турса, эми президент мисалы туруп алып мен коррупция менен күрөшөм деген учурда дагы эми көрүп атабыз го, тиги райондогу акимдерден бери бири-бирине тиги жанагы взяткаларды берип кандай иштер менен алек болуп атат. Эгер ошолорду бийлик туура түшүнүп, баягы журналисттер биздин жардамчыбыз экен деп кабыл ала турган болсо, мен ойлойм бүгүнкү болуп аткан көп түшүнбөстүктөрдүн баары жоюлат эле депчи. Анан кийин бүгүнкү күнү мындай баарыбыз чогуу олтуруп, кеңешип, таңашып, бири-бирибизге түшүндүрүп, бир тилге келе турган бир учур келди болуш керек деп ойлойм да. Себеби деген ушул канча жылдан бери иштеп келе жаткан азаттыкты жаабабыз деген аракеттер, мен ойлойм бул биз азыр ушунчалык бир деңгээлге түшүп кеткенибизди айгинелеп турат да. Ошондуктан мен ойлойм азыр да кимиси болсо дагы баарыбыз ушул кызыктар болгон тараптардын баары чогулуп бир кеңешип сүйлөшпөсөк бир болбой калды да. Болбосо ошол фейктер менен эле бир жактуу кылып, ошол троллдор менен эле жамандап олтурганда мунун түбү жакшы болбойт. Ал фейктер, троллдор бизге окшоп кандайдыр бир стандартка же болбосо ушул кесиптин бир тузундагы, ачуусунда, таттуусундагы татып көрбөгөн кишилерди аларчы. Алар бүгүн бир баягы саясий топтор менен ойносо, эртең башкалар менен ойной берет. Аларда эч кандай принцип жок. Ошон үчүн азыр мен ойлойм өлкө ошо медиа жагынан бир коркунучтуу бир чекке келип калды да. Ошондуктан ушул нерсенин баарын түшүндүрүп, кимиси болсо да, ким чечим кабыл алса да, сот чечим кабыл алабы, бийлик кабыл алабы, же болбосо жогорку кеңеш кабыл алабы, кимиси болсо дагы ушу маңдай тескей олтуруп бирибиз менен сүйлөшө турган учур келди деп ойлойм. Рахмат. Бүгүн ушу бизде дебат форматы болуш керек болчу, бирок тилекке каршы ушу сиз айтып аткан чечим кабыл алуучу адамдар келүүдөн баш тартып атат да. Бул биринчи жолу гана эмес, бул эфирден өткөн сайын эле ушинтип кайталанып келатат. Сиз айтып аткан нерсе, биз бүгүн чын эле баарлашып атабыз бул жерге туруп, өзүбүздүн пикирибизди айтып атабыз да.
дебат болбосо деле бирок өзүбүздүн позициябызды айтканга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошол эле кезде сиз айтып атпайсызбы, бир кызык бир абалга келе атабыз депчи баардыгыбыз. Анткени ушу журналистиканы баркын бийлик өзү кетирип аткандай мындай ис калтырат да. Анткени журналистика деген бул бир гана бийликти жактаган эле бир профессияга айланууга мындай ошого алып баратат да. Бир эле бийликти жактап эле туруш керек, бирок сын пикир айткан мына Азаттыктай болуп жабылып калат да, айткан медиалар. Жакында эле ошо Next TV телеканалынын үстүндөн да чоң мындай коркунуч жаралып, азыр кичине абал турукталды. Бирок ошол эле кезде силер айтып кетсеңиз, Орбек агай, сиз Next TV'да иштеп жатасыз. Анан ошондон кийин ушундай процесстер болгондон, соттук процесстер болгондон кийин силердин коллективде кандай маанай түзүлүп калды? Болду, ушу бийликти сындабайбыз, бийлик менен иштешебиз деген ушундай маанай түзүлүп калдыбы? Эми биз ар дайым бийлик менен иштегенге даярбыз. Биз силерге окшоп деле дебатка чакырабыз, интервьюга чакырабыз. Көп учурда алар баш тартышат. Мындай ачык сөзгө келгенде. Эми биздин директор 7 ай УКМКнын СИЗОсунда отуруп чыкты. Болбогон иш боюнча. Болгону эле биз Украина жөнүндө чыккан материалды эле өзүбүздүн баракчабызга койгонбуз. Ошол эле үчүн 7 ай отурду. Азыр деле ал актала элек. Пробация деп коет, өзүңөр билесиңер. Азыр баарыбыз эле юрист болуп калдык. Дагы эле ошо МВДге барып чакырышат, баарын такташат. Эми ошо Талай Дүйшөнбиев чыккандан кийин биз азыр акырындан өзүбүздүн калыбызга келип иштеп атабыз. Көбүнчө интернетке чыгып атабыз. Мына Арча медиа деген бул деле ушу Next TV'нин бир мындай уюму десек болот да. Мурдагыдай албетте иштей албай калдык. Анткени техникалык жагынан эми 7 ай канал иштеген жок. Канча реклама жоготтук. Грант алсак болот эле. Мындай жоготуулар көп болду чынындачы. Ошондуктан биз азыр ошо интернетке өтүп, интернеттен чыгып атабыз. Бирок мындай коркунуч деле сезилбейт чынында. Анткени эми ачык эле айтыш керек, Равшан Жээнбеков бул Next TV'нин бир учредительнине кирет да. Биз мыйзам менен иштесек, эч кандай коркунуч болбойт. Бирок тилекке каршы мыйзам чегинде иштеп аткан медиалар бүгүн өзлөрүн өтө мындай коркунучта сезет да. Мына өзүңөр билгендей Азаттыкты жапты жакын арада эле Ленин райондук сот. Эми Азаттыкты жапкандан кийин калгандар деле ойлонот. Азаттыкты жапты, билтейген. Прагада чоңдору келип деле, Вашингтондон чоңдору келип президент менен, бийлик менен сүйлөшөйүн деп аракет кылып, ага да болбой коюшту. Эми Next TV же башка медиалар жөнүндө сөз жок. Албетте ойлонобуз. Бирок эми Азаттыкты жаап салды деп эле эмне унчукпай калыш керекпиз. Андай эч качан болбойт. Бул бийлик ошондой ойлосо, баарын коркута алабыз Азаттыктан кийин. Эч ким унчукпай калат, баары эле бийликти мактай баштайт деген эми бул чоң жаңылыш да бийлик тарабынан. Мындай эч качан болбойт. Болушу да мүмкүн эмес да. Күлкүлүү нерсе. Бирок азыркы биздин Кыргызстандын медианын акыбалы өтө оор учурда. Мындай эч качан болгон жок. Мына Атамбаевдин учурунда деле Азаттыкты жабабыз деп аракеттер болгон. Бирок анда ошо Прагадан, Америкадан чоңдору келип сүйлөшүп, бир эми тил табышкан да. Азыр болсо, менин оюмча бийлик чектен ашты да. Булар эчтекени карабай калышты. Ойлонбой калышты. Мына Авламбек мырза айтып атат, баарыбыз отуруп сүйлөшүш керекпиз депчи. Бирок диалог болбой атпайбы?
Биз тараптан эгемендүү медиа эксперттердин тарабынан андай калоо бар. Отуралы, сүйлөшөлү, түшүндүрөлү бири-бирибизге. Бирок биз мына бүгүн чогулгандай бир эле эми алардын ою боюнча бир эле тараптуу көрүнүп атат да. Булар чогулуп алып эле баягы оппозицияны жактаган, бийликти сындаган журналисттер, медиалар чогулуп өздөрүнчө эле сүйлөшүп атат эфирде депчи. Бирок тияктан да калуу болуш керек да. Туура айтасыз да, негизи эфирге 20 адамдын тизмеси каралган. Баарына чалып чыкканда жарымы чын эле ушу силерге окшогон көрүс карандасыз адамдар болгон, жарымы ушу бийликке жан тарткан журналисттер деп айтсак болот. Андан тышкары ушу президенттин администрациясындагы ушу тармакты караган адистерди да чакырганбыз. Бирок тилекке каршы өзүлөр келбейт, бирок жаман көрүшөт да, силер ушинтип эле чыгып алып эле сүйлөй бересиңер деп. Бирок бүгүн айтпасак качан айтабыз? Бүгүн ушу дүйнөлүк басма сөз күнү экен. Эми сүйлөшүп коелу, баарлашып коелу деп чакырсаң да келбейт. Диалогко сиз айткандай барбайт. Бирок ага карабастан азырынча биз сүйлөп туралы. Азаттыкты жапса да биз барбыз. Бизди жапса да башкалар чыгат. Сиз айткандай эле кыргыздын үнүн эч качан эч ким баса албайт. Ошол эле кезде Руслан мырза, сиз айтып кетсеңиз, сиз аналитиканы жакшы мындай кыласыз да. Негизи биз азыр айтып атпайбызбы, ушул журналисттерге болгон кысым күчөдү. Блогерлерди бирдеме жазып койсо эле артынан кубалап барып туруп СИЗОго салып, ана жакында эле мына 1-2 блогер да шарттуу түрдө кесилди. Ошол эле кезде мындай көп окуп калам да. Жазсаң да бир балакет каласың, жазбай эле коеюнчу деген адамдар көп мындай пайда болуп калды. Бул эмнеге алып келе жатат ушундай жагдайлар? Бизде жанагы сиз башында суроодуңузбу, сөз эркиндиги боюнчачы, чын эле Кыргызстанда сөз эркиндиги бир мындай баалуулук абалына келген башка эркиндиктер дейли да. Дүйнөдө көрүнгөндөй эле, мисалы экономикалык эркиндик, адилеттик дейли, сөз эркиндиги Кыргызстанда чын эле мындай баалуулук даражасына келген бир баалуулук болчу да. Себеби сөз эркиндиги Кыргызстанда эмнеге маанилүү болчу? Сөз эркиндиги Кыргызстанда биздин коомдун чыныгы көйгөйлөрүн чечүү, өнүгүүсүнө, өзгөрүүсүнө, өсүүсүнө кандайдыр бир шарт түзчү да сөз эркиндигичи. Мындайча айтканда аркага кетип калбаганга мындай тоскоолдук болуп, кандайдыр бир мындай коргоп турчу. Эң кызыгы ошол сөз эркиндигинин жемишин колдонуп баардык бийликтегилер келди да баары. Өткөндө ким айтты, бизди көрсө президенттердин баары оппозициядан келиптир дейт да. Бирок кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин кайра эле ошол жолго биз мындай бат эле түшүп калат экенбиз да. Мындай тарых Кыргызстанда ушунчалык окшоштук менен кайталанат экен, таң каласың да. Мисалы бул мына азаттыктын жабылышы, азыркы кысым бирок мынчалык болбосо дагы тегимден бери келет да. Мен өспүрүм кезинде эсимде бар. Баягы илгери Свободный город жабылып, анан Республика Замерзлого жабылып, мисалы сештеген Сентябрь жабылып, эмне болду? Биз мындай тарыхтан сабакты чыгара албай атабыз да. Ошолордун баарын жаап эмне пайда таптык? Мисалы эмне өзгөрдү ошолорду жапкандан кийинчи? Биз тилекке каршы жанагы коом сөз эркиндигин баалуулук катары колдонуп, мындайча айтканда ийгиликтүү бир институт катары колдонуп келсе, бийлик белгилүү бир убакыттан кийин бул сөз эркиндиги мындай бийлик үчүн бир бале айланып келген да. Себеби эмне? Эми сөз эркиндигинин мындай мааниси мындай да. Тегеректеги айлана чөйрөдөгү болуп аткан нерсени түшүнүү да. Сөз эркиндиги ошого шарт түзүп берет да. Анан коом түшүнө баштайт, эмне болуп атат. Анан бийлик баягы эски ыкмасына салып эле эски көнгөн адатына салганда, коом түшүнө баштаганда, анан баягы сөз эркиндиги бийлик үчүн мындай риск абалына келет да. Бирок бул сапар мындай до конца талкалайлы деген ниети бардай да. Себеби дегенде буга чейин мындай болгон эмес. Мындай карасаңыз, бул чабуул түрдүү болуп, анан бардык тараптан кетип атат да. Мыйзам жагынан дагы, жанагы жогорку кеңеште ар кандай демилгелер көтөрүлүп атат. Массалык бийликтик массалык маалымат каражаттары менен эркин маалымат каражаттары соттошуп атат. Блогерлер тарабынан бир катуу чабуул бар. Анан мындай баш көтөртпөй эле бир катуу чабуул жүргүзүп аткандай да. Эми
бул эмне болот? Бул тилекке каршы ана азыр коомдо дагы биз баягы бир проект кылдык эле, долбоор кылдык эле. Тиги сурамчылоо коомдук пикирди изилдөө кылып мындай сурайбыз да, бул жагабы жакпайбы, кандай болот деп. Ошондо коомдун бөлүгү кээ бирлери айткандан тартынат, а кээ бир бөлүгү дагы эме айта берет да, могу маселени айтып койгулачы, могуну көтөрүп койгулачы. Кыргызстанда бүгүн сөз эркиндиги институту мындайча айтканда маселенин көйгөйдүн чечүү институтуна айланган. Бул аябай маанилүү. Коом мындайча айтканда коомдун чыныгы абалын биз сөз эркиндиги аркылуу билип турабыз. Бирок бийлик бизде тарыхта кандай болгон? Бийлик баягы сөз эркиндигинин жемишин колдонуп келип туруп, бирок белгилүү бир убакыттан кийин коомду бийликтин булагы катары көрбөй калып атат да. Коомду мындайча айтканда өзүнүн баягы саясий институттары менен эмес, жанагыдай күч структуралары менен башкара баштаганда, анан сөз эркиндиги чын эле мокочу болуп көрүнүп калат да. Эми бул мындайча айтканда баардык биздин өлкөдө эмес, башка өлкөлөрдө дагы бул көрүнүп атат. Эми мына сөз эркиндигин Россия эмне кылды? Сөз эркиндигин жокко чыгарганга аракет кылды, бирок болбой эле Эхо Москваны жапталып, түрдүү болуп бөлүнүп кетип, канчалаган журналист өзүнчө блогер болуп, кайра альтернативдүү маалыматтарды берди. Мындай азыркы ааламдашкан доордо бул биринчиден мүмкүн эмес экендигин көрсөтүп атат да. Тегиз азаттыкты Союз кезинде жаап албай коюшкан. Союз кезинде элдер кандайдыр бир ыкмаларды колдонуп баары укчу. Эми азыр жабылып калабы? Эми бул жанагы демократиянын бир принципке таянат деп айтышат го. Сен белгилүү бир убакыт коомдун белгилүү бир тиги эмесин бөлүгүн аңкоо ордуна кое аласың. Сен белгилүү бир убакыт коомдун баардыгын аңкоо ордуна кое аласың, бирок ар дайым коомдун баардыгын аңкоо ордуна кое албайсың дейт. Ал мүмкүн эмес экен да. Азыр тилекке каршы бизге жасалып аткан нерсе коомдун бүт бөлүгүнү мындай манипуляция кылып, мындай орой сөз менен айтканда аңкоо ордуна коюу аракети болуп атат да. Бирок бул өтпөйт. Бул ааламдашкан доордо, интернеттин, технологиянын өнүккөн доорунда бул мүмкүн эмес тилекке каршычы. Анан эгер ушундай эле боло берсе, кайра эле баягы мамлекеттик органдар мындайча айтканда өздөрү жаманаттуу болушат. Сен маалыматты кантип сактай аласың? Сен тескерисинче чечкиндүү бир реформа жүргүзбөгөндөн кийин, коомдо өзгөрүүнү камсыз кыла албагандан кийин, турмушта оңдой албагандан кийин, албетте сын айтыла берет. Баалар көтөрүлөт, проблема чечилбейт. Бизде бүгүнкү күндө сөз эркиндигинин айынан таштанды дагы жыйналып калды да. Бирдемеге бирди чыгарып, мына могу жерде таштанды жыйналбай атат дегенде анан таштанды жыйналып калды да. Ошол абалга келип калдык да. Мындайча айтканда, биздеги мамлекеттик саясий институттар өзүнүн баягы маселе жарандын көйгөйүнү, коомдун көйгөйүнүн маселесин чечүү компетенциясын жоготушуп, анан мындай айдама абалына келип калды да. Бүгүн сөз эркиндиги бизге ошону камсыз кылып аткан. Бирок сен азыр сөз эркиндиги менен күрөшүп убактында, күрөшөм деп чыгып алгандан кийин, анда сен көйгөйдү дагы эмне кыласың? Оордоштурасың дагы. Мындайча айтканда, коомдо эчтеке чечилбей турган абалга келип калат да. Анан коом үчүн дагы, бийлик үчүн дагы бул чоң бир проблемага айланат. Сиз жакшы бир маселени көтөрдүңүз да. Азыркы убакта ушу кысым жанагы жалпыга маалымдоо каражаттарына карата бир нече мыйзамдар күчкө кирип атат. Азыр жанагы фейктерге каршы же манипуляцияларга, маалымат манипуляциясына каршы мыйзамдар күчүнө кирип, азаттык жабылды. Андан тышкары азыркы учурда жалпыга маалымат каражаттары тууралуу мыйзам каралып жатат. Мунун баары Орусиянын мыйзамына 90% окшоп кетет деген чечимдерин юристтер бизге кабарлап жатат. Ошол эле кезде бул деле болсо сиз айтып аткандай сырттан башкаруу, сиз да айтып кетпедиңизби? Баягы эле постколониалдык синдромун көрүнүшүн десек негиз барбы? Жана ошондой эле эмне үчүн андай болсо, биз ушу Орусиянын артынан ээрчип баратабыз дагы эле. Сиз айтып атпайсызбы, жанагы мейли азаттык бул батыштын медиасы деп туруп жапты. Анда эмне үчүн бизде Кыргызстанда Орусиянын бир нече каналдары биздин өзүбүз биз төлөгөн акчага каржыланып жатат. Эмне үчүн анда бардык ошо бизге таасир эткен бардык чет өлкөгө караштуу дейли медиалар жабылбайт? Ким айтып берет? Кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн ошондой жагдайга мындай бизди ушу түртүп атат да?
Эми бардык себептерди экономикада издеш керек чынындачы. Бекерден айтпайт, политика это концентрированное выражение экономики депчи. Бүгүн эми өзүңөр жакшы билесиңер, бүт күйүүчү майлар, газ, башка товарлар Россиядан бизге келет. Ушул эле Газпром монополист. Элестетсеңер, эртең эле алар заправкаларын токтотуп койсун, шаардын ичинде Кыргызстан боюнча эмне болот? Коллапс болуп кетет да. Алардын рычагтары көп. Биринчиден экономикалык рычагтары. Ошондуктан биздин бийлик деле Россиянын президентинин көзүн карап, андан коркушат. Биринчиден биз экономика жагынан да эгемендүү болуш керекпиз. Эч кимге көз карандуу болбош керекпиз. Ошондо биз каалаганыбызды кыла алабыз. Ал маселе чечилмейинче башка деле эчтеке чечилбейт. Рахмат. Дагы бир жагдай бар да, ошо 2006 жылы болсо керек, мен Швецияга барганда ошо жерде казакстандык журналисттер келген. Ошондо алар айтып атканда, силерде демократия эмес, силерде анархия түзүлдү. Анткени силер каалыңарды сүйлөп эле, жанакы президенттерди кууп чыгып эле, анан силер деген чыгып алып эле митингдерде сүйлөй бересиңер депчи. Ошол эле кезде азыр карасак, мындай жаңы Казакстан дейли, ал азыр ошо демократияны колдош керек деген бир нукка алып келе жатат да, өзүнүн президенти да, негизи коомдо ушу Кыргызстан туура жолго барыптыр, чын эле биз ошондой жолго барышыбыз керек болчу, демократия жолунда биз иштешибиз керек болчу деп, алар да өзүнүн да карап турсаң, байкап турсак, алардын коому да ошондой жака бурулуп келе жатат десек болот. Бирок биздин азыркы бийлик мындай берген маалыматтарына караганда, берген интервьюсуна караганда, демократия Кыргызстанда анархияга алып келе жатат деп биздин бийлик азыр айтып атат. Эгерде ошо мурункулар деген бу анархия, бу демократия жакшылык алып келбейт деп айтып аткан адамдар бир нече жыл өткөндөн кийин ушунча чоң мындай өзгөрүштөр болгон Казакстан эле азыр жок, ушу демократия менен биз барышыбыз керек деп жол тандап атса, биз кайра эле ошо алардын деген мурунку ушу канча 2006 жыл деп атамбы, ошо убакытка биз баратабыз да. Бул эмнеден кабар берет? Эмне үчүн биздин бийликтин риторикасы ушундай болуп бара жатат? Эмне үчүн чын элеби демократия анархияга алып баратабы? Эми эки таптакыр, эки башка нерсе. Анархия болуш үчүн анда мамлекеттик институттар жок болуш керек. Анда биздин мамлекет бир хаоска айланып, анан анархия жолуна түшүш керек да. Казак боордоштор биз өткөн этапты эми гана өтүшүп атат. Бул саясий жагынан алып караганда. Ал эми Кыргызстандын мен сөз башында деле айтпадымбы? Эң жетишкен жана өзгөчөлүгү биздин бирден бир байлыгыбыз бул биздин сөз эркиндигибиз. Сөз эркиндигин жогоруда айтылган медиаларды жабуу менен эле чектелип, анан блогер активисттердин баарын камап койсо эле сөз эркиндиги ошо менен токтоп калбайт. Кыргыздын канында сиңип калган баягы биздин макалдарда эле өзү айтып атпайбы? Сөз атасы келбесе өлөт депчи, сөз атасы келгенде айтыш керек депчи. Биз ичибизди кармай албайбыз. Кыргыздар бук болуп кетебиз да. Баягы чыдашыбыз мүмкүн, көз жумуп коюшубуз мүмкүн, бирок адилеттүүлүк сынып аткан кезде, акыйкаттыкты издеп, ошол акыйкаттыкка жооп таба албай калган кезде бизде мамлекетибизде ар кандай төңкөрүш, революция болуп атат да. Анткени көзүм көрүп турган нерсени айтпай коюу мүмкүн эмес экен да. Журналисттер бирден бир баягы инструмент катарында, баягы эл менен бийликтин ортосундагы бир ортомчу катарында элден бийликке жеткизип, маалыматты көрсөтүү үчүн жүргүзүп аткан иш-аракеттердин баардыгы бул гректерди демократия боло элек кезде эле кыргыздарда бар эле. Анан анархия деп айтыштын мен таптакыр алыс болот элем да. Абылан баке, сиз айтып кетсеңиз, мына биз эгерде чын эле баарын оозун жаап койду дейли, макул.
ошого келди эле. Эмне тымызын иштеген эмне жакшыбы ошо бийликечи? Акырын бирөө башка бир тияк биякта отуруп алып эле акырын монтип жаман иш жасаганды ошого алып келе жатабы бийлик? Эмне үчүн бийликке жакпайт да? Мындай карап турсаң башка тескерисинче болуш керек да, ал бийлик билип туруш керек да, кийим эмне деп атат. А эгерде баары деген оозун жаап эле анан башка жерде ишин кыла берсе, ошо жакшыбы эмне? Мен такыр ошо логиканы түшүнбөй атам да. Баарын оозун жаап койсоң, баарын оозун жаап албайсың да. Мындай публикада оозун жаабышы мүмкүн, бирок башка жерде жаман башка иштер башталат да. Бул коркунуч да мамлекет үчүн, чынбы? Негизи биз ушул себептерин издеп атпайбызбы азыркы акыбалдынчы? Да, мынакей керек болсо салыштырып да көрүп атабыз. Казакстан мурун кандай эле, азыр кандай туура жолдо баратат деп биздин оюбуз боюнча алар демократияны эле айтып аткан жок. Ошол эле мисалы медиа сабаттуулук маселесин алар мектептерде чоң жанагы жогорку класстарда сабак өтүп атат. Медиа сабаттуулук боюнчачы. А биздикилер болсо орустардын жанагы аналогун алып туруп, анан жанагынтип ооз жапма кылып, тиги соттор канча мыйзамдар турса, кааласа ошол мыйзам биздин базасы менен эле колдонуп, журналисттерге эгер ошол мыйзам бузган болсо, аларды деле тартипке чакырып жоопкерчиликке тартса болот. Бирок тилекке каршы биздикилер ошол орустардын жанагындай административдик инструменттерди колдонуп жанагынтип мыйзамды кабыл алып атпайбы? Негизи мен ойлойм, мунун баары ошол иреттүүлүктүн жогунда. Жана дагы салыштырып айтып кете турган болсок, бир нече жыл мурун мен ошо эл аралык жюрилердин курамында ошо регионалдык бир чоң медиа форум болду эле Душанбеде. Ошондо да биздин журналисттер бул силердин дагы ресурсуңардын журналистиңер жалаң биринчи орундарды алганда, биринчи орун алып келгенбиз ошо Душанбеден. Орус, казак, тажик, түркмөндөр бар эле. Ошол биздин кесиптештерибиздер ой силер бүт тиги сапаттуу материалдарды алып келип биринчи орундарды алып кеттиңер, себеби силерде баягы сөз эркиндиги бар депчи. Анан кийин мен ошондо айткам, бул туруктуу түшүнүк эмес сөз эркиндиги деген. Аны үчүн дайым күрөшүп келиш керек, аны үчүн дайым салгылашып келиш керек дегенде, биздин деле тарыхта ушу медиада көп нерселер болгон. Өлтүргөндөр да бар, сабап, качып кеткендер да бар арасында. Жанагынтип миллиондогондорду моюндарына салып, жанагынтип журналист байкебиздин үйүнө барып, апасына кухнясын калтырып, тиги уктачуу бөлмөсүн алып коебуз деген бир ушундай бир нерселерге барышканда, мунун баары тең мен ойлойм, биздин ошол өлкөдө акыркы учурларда ошол маалыматтык саясаттын концепциясы жоктугунан да. Ошондуктан жана биз олтуруп алып, мисалы ошол эле Казакстан жанагындай пропаганда элементтери бар, Россиянын жана көрсөтүүлөрүн бүтүн жаап коюшкан. Мисалы жана ток-шоуларды көргөзбөйт. А биздики болсо чаржайыт. Болгондо да соц пакетте, акысыз, аны трансляция кылган үчүн биз өзүбүз төлөп атабыз десек, жок, биз орустарга төлөгөн жокпуз, биз өзүбүздүн техникабызды төлөйбүз. А эмне кереги бар? Ошол көп нерселер боюнча бизде ошо иреттүүлүк жок. Ошол жанагы концепция, маалымат боюнча концепцияны жазууга, ошол стратегияны жазууга да биз бир топ аракет кылганбыз. Ал документтин үстүндө көп жылдан бери иштегенбиз. Бирок өткөн бийликтин учурунда эле ошол чаң баскан боюнча, сейфке катылган боюнча дагы эле жатат. Азыр маалымат жагын тейлеген министрлигибиз эмне кылып атканын билбейм. Бул азаттыкты жаабыз деп дал бастагандан башка дагы эмнелерди кылып атканын билбейм. Мисалы баарыбыз тең ушул жинденебиз да, тиги үй бүлөдө орусча сүйлөбөгөн үй бүлөдө балдары орусча сүйлөп атат, мисалычы. Эгер ата-энесинин баары бүт тең ошо кыргыз тилинде колдонуп атса, бала кичинекей бала ошо орус тилинде тили чыгып атат. Эмне үчүн? Себеби жанагы баланын тилин калыптандырып турган, өнүктүрө турган жанагындай материалдардын баары жок бизде. Бүтүттен анан синий трактор, анан красный трактор деп жанагынтип орустардын ютубтарын көрүп алып, мына ошондон тил чыгып атат. Ал бул малда каякта бул министрликчи мисалы? Эмнени карап отурушат? Эмне үчүн ошол
Казакстанга окшоп ошо бюджеттен акча таап, ошо биздин ошо эркин журналисттер болобу, мамлекеттик ресурстардан болобу, эмне үчүн ошондой заказдарды баягы берип, ошол мамлекеттик саясатты колдой турган материалдар жаза албайт. Мына биз медиа деп айтканда, сөз эркиндиги деп айтканда биз дайым эле жанагындай сөз баштагандай эле журналисттерди эле элестетебиз. Жок, бул баягы бир куштун эки канатындай болгон. Мисалы, могул жагында толтура басма сөз кызматы деген чоң дагы институт бар. Ошол институту биз 1998-жылы биринчи калыптандырып, ошол жоболорду биз жазып, ушул жок болчу ал маалда. Эме баягы басма сөз кызматы деген же болбосо жанагындай пресс катчы деген түшүнүк такыр жок болчу. Ошол маалда биз ошол институт жаңы түзүп, ошол жоболордун баарын жазып, анан менде дагы эле ушундай ой бар да, ошол жобо менен эле иштеп атышабы депчи. Азыр медиадагы могул өзгөрүүлөрдү баягы эске албай атышабы депчи. Ошондуктан биз уже 3 жылдан бери дагы бир долбоор ачып, пресс-клуб деп, ошол жакта жалаң эле журналисттер ошо жаңы инструменттерди үйрөнүп, ошолор менен иштей бербесин деп, буларды дагы кичине деңгээлин көтөрөлү деп, мына азыркы учурда да ошол менин кесиптештерим, басма сөз кызматтагы кесиптештерим ушул эле маңдайда азыр окутуудан өтүп атышат да. Анан кийин жанакы журналисттер, ошо эркин журналисттер бийликке каршы эле иштеп атат деген туура эмес, түшүндүк. Мен силерге эки эле бир кейсти мисалга кайрылып кетейин. Баягы биринчи ошо Тажикстан менен болгон чек арадагы жаңжалда 3 күн президенттин басма сөз кызматы эчтеке кыла албай коюшкан. 3 күн бою мынакей жанагы дүйнөлүк маалыматтык агенттиктер, орустардын да агенттиктери бизди өзүбүздүн жерибизде оккупант деп жазып баштаган. Эмне үчүн? Себеби ошол маалда тажикстандык биздин кесиптештер алар күчтүүрөөк иштеп, күчтүүрөөк ушу маалыматтарды ыргытып баштап, биздин президенттин басма сөз кызматы эчтеке кыла албай койгондо, мына ошондо 3 күндөн кийин баарыбыз ушул медиада иштеп жүргөндөрүбүздүн баарыбыз тең биригип, бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, мынакей ошондо өлкөнүн аброюн сактап калыш үчүн көп аракеттерди кылганбыз. Кийин башкалар төшүн кагып атты, мен тажикте жаздым, анан мен тигинтим, минтим деп. Менде, мисалы, мен бир да унчугуп ошол социалдык тармакта мен тигинтим, минтим деген жок. Мен эл үчүн кылдым, мамлекет үчүн кылдым да. Бирок менде бүт документтерим бар. Ким менен иштедим, кимге жөнөттүм, кимге төлөдүк, баарын тең ошол эле Жаман деген, Бузуку деген эл аралык долбоорлор ошо каржылап, ошондо бизге жардам берди. Экинчи мисал, мынакей коңшу эле Казакстан өзүбүздүн бир тууган мамлекет дейлик. Мына ошолор деле январь айында жанагы ал жакта да жанагындай жаңжал болуп, ошондой окуялар болуп, мына ошол маалда Казакстандын жалпыга маалымда каражаттары кыргыздар, каракчылар келип биздин дүкөндөрдүн баарын ушулар тонноп атат дегендей мааниде алар дагы ушундай маалыматтык согуш баштады эле. Биз дагы ошол маалда карап турган жокпуз. Баарыбыз тең баягы кайра эле чогулуп, ошол өлкө үчүн, элибиз үчүн деп баарыбыз аракет кылдык да. Мындай баягы мисалдарды келтире берсек толтура. Ошондуктан ошо бийликтегилер да түшүнүш керек да, бул журналистиканын жаратылышын биз мактоо үчүн эле жаралган эмеспиз. Биз деген ошо кемчиликтерди да айтуу менен, ошол эле учурда жакшы нерселерди да чындап эле өсүп өнүгүүлөр болуп атса, анан кийин эми булар мактанса эле, бул ушундук экен деп эле баарын баягы айта бербешибиз керек да. Ошонун жетүүнүн жолунда дагы кандайдыр бир катачылыктар болушу мүмкүн, кемчиликтер болушу мүмкүн. Алар кемчиликтер чоң болот, кичинекей болот. Анан ошолорду жазып койсо эле журналисттерди душман кылып көрө берген болбойт да. Ошондуктан мен айтат элем, ушул тапта азыр деген жана журналисттер менен иштей турган, ушул өкмөттүн баягы парламент болобу, кайсы бийлик бутагы болсо дагы ошолордун ишин ошо журналисттер жардамы менен чагылдыра турган иштерин ошолорду жакшылап уюштуруп, басма сөз кызматтарынын деңгээлин жогорулатышыбыз керек. Болбосо азыр эми килейген министрликте баягы биз 98-жылы ачкандан бери бир эме жанагы басма сөз кызматы иштейт. Кантип ушул азыр
жанагындай социалдык тармакта канча киши отурат, ушундай бир чоң аянт чагынын баарын жетишип, журналисттер менен да иштеп, аларга да реакция кылып, жанагындай пиар материалдарды жазып, анан еще блогерлер менен иштегенге кантип бир адам жетишет. Мен ошол 13-жылы мамлекеттик кызматтан кеттим, ага чейин жанагы айтып атпайсыңарбы, биздин бийлик азыр ошо жанагындай хаос болуп атат депчи. Эми бийликке келгендин баары позициясы ушундай болуп калат. Президенттер менен да иштеп көргөнбүз, төрагалар менен да иштеп көргөнбүз. Алар менен кыйкырышып, өкүрүшүп, эшикти катуу жапкан учурлар да болгон. Себеби алар деле айтчу, кечөө эле оппозицияда жүрүп, анан бүгүнгө эле мына кыргыз гезиттердин баары ушакчылар экен депчи. Ушакчылар менен кечөөнү окат кылып атпадыңар беле? Силердин позицияңарда ошол ушакчылар жөнөтүп атпады беле? Дегендейчи, ошондуктан бул жерде ар бир баягы күчтөр өздөрүнүн кандай позицияда болсо, өзүнө бир баягы пайдалуу болгон сөздөрдү айта берсе керек. Бирок биз жанагынтип стандарттуу ошо мамлекеттик деңгээлинде жанагындай концепциядан тартып, ошол басма сөз кызматтардын журналисттер менен болгон алакаларын бүтүн тең иреттемейинче момундай иш боло берет. Анда шулталап олтура беребиз. Тигилер бизди экономикалык жактан басып таштайт деген карап турсаңар, мына Казакстан биздин канча жанагы жүк ташыган машинелерди чек арада канча километрлеп кармап турду. Учурда азыр Белоруссияда Европадан келе жаткан машинелерди кое бербей дагы 500 машинебиз турат. Аны менен да иштеш керек. Анан ушундай нерселер көп да. Анан кийин баарыбыз эле карап туруп эле биз баягы экономикалык жактан бизди басып таштайт деп карап олтура бербей, мен ойлойм, биздин өзүбүздүн да ички тартиптерди дагы мындай жөнгө салып иш кылсак, мен ойлойм, момундай азыркы болуп аткан жанагындай тирешүүлөр, эркин журналисттерге каршы жанагындай мамлекеттик ресурстун журналисттерин айдактап, ушундай сотко чейин барып, ушул эфирлерде эми ушундан эл тажайт да. Эми биз өнүгөбүз десек, ошо баягы алдыга көздөй жылабыз десек, ошентип эле тытмалашып эле момундай кылып өздөрү айткандай жанагы фейктер жазгандай баягы деңгээлге бузуклар деп ошол эле принцип менен жашай беришибиз керекпи? Жок, мен ойлойм, бул нерселер менен азыр маңдай теске олтуруп сүйлөшүп, монун баарын иретке келтирип, бирибизге жардам берип, анан кийин ошондо жоопкерчилик дагы өз ордуна келет, жанагындай хаос болсо ал да өз ордуна келет. Журналисттер деле мындай чаржайып басып жүргөн адамдар эмес. Биздин да өзүбүздүн ичибизде өз алдынча башкаруу органдарыбыз бар. Ошолор аркылуу биз бирибизди чакырып эле тартипке салып койсок болот, бири-бирибизди, бирок бизди тилекке каршы ошол жакка жеткизбей эле жанагындай кокусунан келип калган бир менеджерлер келип эле ушундай бир чаңдатып эле бир нерсе кылып аткандай болуп атат. Рахмат. Ооба, болот. Бизде аз убакыт калды, силер кошумча кошуп кетким келип атат да. Медиа айдыңдагы азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясатын сөзсүз түрдө президенттин, өкмөттүн басма сөз менен иштеги маалымат саясатын жүргүзгөндөр алып барышат. Бирок азыркы учурда тилекке каршы эркин журналисттерди, активисттерди, блогерлерди, же ошол оппозициялык көз караштагы саясатчылардын ой пикирлеринин бардыгын булар мындай бир душманды көрсөткөндөй көрсөтүп атат да. Анан медиа айдыңда баягы дипломатиянын тили бар да. Ошол дипломатиянын тилинде, ошолордун деңгээлинде мындай коос, тиги шпага менен ойногондой мындай парировать этип, сөздөн сөзгө, тигиден сөздүн угуп, кайра сөзүн берип, аябай мындай жогорку деңгээлде ушул маалыматтар чыгарса болот да. Бирок тилекке каршы аябай ыплас, аябай мындай жаман сөздөрдү колдонгон, сөз, тил, речинин ушунчалык төмөн деңгээлинде сүйлөшүп атат да. Ошол нерседен кетиш керек. Алманбайке айткандай, ортодо бир медиатор керек. Медиатор азыркы жүргүзүп аткан саясат, маалымат айдыңында
эч кандай каршылаштар жок, душмандар жок. Биздин бир тилегибиз, максатыбыз өлкөбүз өнүксүн, өлкөбүздүн көз карандысыз болушун, жана эгемендүү болушун, экономикалык жагы жана башка мамлекеттин жүргүзүп аткан саясатын жүргүзүшүбүз керек да. Биз өзүбүздүн ичибизден эле душмандарды таап эле буну жаап, тигини жаап, тигини токтотуп коюгондон маселе чечилип кетпейт. Тилекке каршы маалыматтык саясатты жүргүзүп аткандар мына ошол багытта көбүрөөк иш алып барышы керек. Мен жанагы түшүнбөгөн бир нерсем бар да. Мисалы Кыргызстанда 30 жылдын ичинде жаманбы жакшыбы, мына массалык маалымат каражаттарынын бир эмеси түптөлүп калды бир классы. Журналисттер, мына силер өзүңөр эле жеке мамлекеттен бир тиын албай ачып алып эле мындай жакшы мындай эфирлер жасап атасыңар. Мен түшүнбөгөнүм такыр азыркы деле бийлик эмес, негизи эле бийлик ушундай нерселер бул артыкчылык да. Сен акча коротпой, жарандарың жеке демилге көтөрүп ушундай нерсенин баарын түптөп алган. Буларды өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн эмнеге колдонсо болбойт? Ошол эле мисалы жанагы эме коомдун пикир, коомду окутуулар, маселелерди чыгарып, маселе чечип, ошол эле ушул массалык жеке массалык маалымат каражаттары, блогерлер жанагыдай иштебеген, кайдыгер, милдетин билбеген чиновниктер үчүн мындай эме камчы милдетин аткарса болот да. Ошолорду чакырып, мен кээде ойлой берем да, бийлик, биздин бийлик эчтеке кылбай эле биздин массалык маалымат каражаттарында чыккан эле кабарларга реакция кылып, ошол эле проблемаларды чечсинчи. Бир топ нерсе өзгөрөт Кыргызстандачы. Бир топ нерсе өзгөрөт. Ошону эмнеге колдонбойбуз? Анан агай жакшы нерсе айтты да, бизде жанагы массалык маалымат эмеси боюнча бир жалпы бир эме жок дедиңиз, бир түшүнүк. Бирок мен ойлойм да, сиз суроо бердиңиз жана экономика эмнеге тилер келип эле өзүнүн таңгулап эле бизге. Бизде негизи мен ойлойм да, улуттук кызыкчылык деген биздин өлкөнүн кызыкчылыгы эмне, улутубуздун кызыкчылыгы эмне, каяка бардабыз деген жалпы бир деле бир багытыбызды деле билбейбиз да. Мисалы колбаса боюнча кааласа колбасабызды киргизбей койду, сүтүбүздү киргизбей койду. Ага деле жооп бере албай койдук да, мындайчы. Аңкайып эле карап элечи. Мындай эмне экенин деле түшүнбөйбүз. Ошол биримдикке кирбеген башка өлкөлөр мына экономикадан коркуп атпайбызбы? Биримдикке кирбеген өлкөлөр татынакай эле иштешип атпайбы? Кирбей этпей эле сүйлөшүп, агайдын айтканы аябай маанилүү. Биз негизи сүйлөшүүдөн, кызматташуудан, иштешүүдөн баш тартып атабыз өзүбүз. Ой, унчукпай эле ушу бизди тиги бизди мынтип салат, антип салат деп эле мындайча айтканда, баягы Салижан Жигитов айткан улуттук өксүк комплексибизден арыла албай атабыз да. Ушул бизге мен оюмча эң чоң жолтоолордун бири болот. Бирок өзүбүздүн ичибизге келгенде жанагы блогерлерди, активисттерди, массалык маалымат каражаттарынды жөн эле ага укмуш күч чара колдонуп катыгын берип атабыз да. Дагы бир нерсе кошуп кетсем болобу, маалымат коопсуздук боюнча. Биз эфирдин башында сүйлөшүп атканда Россиялык ОРТ, РТР телеканалдарын биз акча коротуп, анан аларды көрсөтүп атабыз деп атпайбызбы? Андан тышкары бизде ошол ТВ жана радио мыйзамында жазылгандай, эгерде чет элдик телеканал өзүнүн эфиринде реклама жайгаштырбаса, бирок өз тилинде берүүгө укуктуу, жанагы кыргыз тили боюнча мыйзам, кыргыз тили боюнча контентти аткаруу боюнча эч нерсе тиешеси болбойт деп, тилекке каршы ошол багыт менен эле азыр Казакстандын Жибек жолу деген телеканалы өлкө боюнча Санарипте өзүнүн казак тилинде эфирге чыгып атат. Аны менен катар ТРТ телеканалы чыгып атат. Өз тилинде, түрк тилинде, кыргыз мамлекетинде, түрк тилинде. Казактын Жибек жолу деген телеканалы, анан түрктөрдүн ТРТ Аваз деген телеканалы бүт өлкө боюнча эфирге чыгып атат. Бул деген эмне? Маалыматтык коопсуздуктун, мамлекеттүүлүктүн, биздин эң негизги багыттарыбызга карма каршы келе турган бир чет элдик бир экспансиянын жүрүшү, мына ошол маалыматтык коопсуздукту ала турган болсок, биздин арабызда эмес, журналисттердин арасында эмес, блогерлердин арасында эмес, бул мамлекеттин бирден бир өзүнүн коопсуздук катарында ушундай өлкө боюнча Санарипте кетип аткан телеканалдарга уруксат бербеш керек эле. Тилекке каршы биз буга азыр күбө болуп атабыз. Андан тышкары мен кошуп кетейин. Сен ТРТ Аваз жөнүндө айтып кеттиң. Жибек жолу дагы бир жарым жыл болуп калды. Russia Today бизде чыгып атат. Санарипте. Жана Симонян менен Кия Саяндын каналы да.
бул да мындай күлкүлүү нерсе да. Бизге Russia Today эле жетпей калыптыр да бүгүн ошо маалымат каналы катарычы Кыргызстан үчүн. Негизи ушу улуттук коопсуздуктун бир бутагы бул маалыматтык коопсуздукту сактоо. Маалымат коопсуздукту бир эле мамлекеттик маалымат каражаттары менен камсыз кыла албайт бир да өлкө. Ошондуктан мындай жыйынтыктоочу силерге да суроо, бир-эки мүнөттөн айтып кетсеңиздер болот. Өзүңөр пикириңерди да айтып, жана сунуш пикирлерди берсеңердер болот. Freedom House уюму да айтып кетти да, ушу Кыргызстан негизи сөз эркиндиги боюнча эркин эмес деп жарыялады. Мунун баары мындай улуттук коопсуздук жок деп атабыз. Ошол эле кезде маалыматтык коопсуздукту жоготуп атабыз. Анткени чын эле мындай бири менен биринин артынан бири жабыла берсе, жанагы тымызын бир башка бир блогерлер болобу, бирдемелер болобу, башка бирдемелер иштеп кетиши мүмкүн. Бул өлкөгө гана жаман таасирин этет. Мындай азыр ушу президенттик администрациясына келген адамдар түбөлүк отурбайт да, алар эртең кетет. Бирок мамлекетти ойлогон адам жок болуп атат да. Ошол эле кезде сунуш пикириңерди айтып кетсеңиздер болот. Бул эмнеге алып келет жана мындан кандай чыгуу маселеси? Алан мырза бизге өзүнүн бир сунушун айтып кетти. Диалогко отурушубуз керек. Мындай болбойт. Мындай эгерде биз бара берсек, анда мындай жакшылык алып келбейт деп. Көп журналисттер да ушундай пикирде да. Силерден баштасак, анан силер менен бүтсөк. Биздеги мен эң кооптондурган, көп ойлондурган нерсе, биз бүгүн дүйнөдөгү окуяларга, дүйнөдөгү болуп аткан конфликттерге, негизи эле жакшы, жаман окуялардын баарына биз бүгүн Россиянын телеканалдары аркылуу карап атабыз да. Биздин мындайча айтканда дүйнө боюнча, аалам боюнча түшүнүгүбүз ошол каналдар калыптап атат да. Анткени биздин улуттук канал аяка барып же башка жерге барып мындай эфир кылбайт экен. Биз жанагынтип уруксаатты дагы мындай баягы басымдуу түрдө ошо Россиянын телеканалдарына берип коюп турубуз. Биз бүгүн бир орто статистикалык орус жаранындай эле ойлонобуз. Менин таң калганым ошол акчаны төлөп биз эмнеге аларга аудитория калыптап берип атабыз, мен ошону жакшы түшүнбөйм. Мындай өзүбүздүн бир улуттук көз карашыбыз болуш керек да, кандайдыр. Ал англисче деле ала берет. Бирок бүгүнкү күндө англисчени канча кыргыз жараны билет англисче тилинде мисалы. Баары мындай дүйнөгө терезе орус телеканалдары аркылуу. Бул менин оюмча эң чоң баягы өлкөгө кедергисин, кесепетин тийгизе турган фактор да. Анан мындай жеке массалык маалымат каражаттарына мамлекет мына эң биздеги мына басымдуу иштеген эл аралык каналдардын баары мындай сырттан да. Улуттук телеканалыбыз ал пропаганда, манипуляция мындайча айтканда. Биз эмне үчүн ушундай силерге окшогон жеке массалык маалымат каражаттарыны кандайдыр бир социалдык заказ менен же колдоо менен мындай редакциялык саясаттан аралашпай өз-өзүнө бир өлкө түзбөйбүз да. Булар иштеген институт болуп атпайбы? Мына кейсти айтты байке. Кандай критический моменттерде булар иштеп, улуттук кызыкчылыкты бекер иштеп, улуттук кызыкчылыкты сактап, мындайча айтканда коргоп атат да. Биз ону эске алып, неге буларды мындай түзүлүп калган, түптөлүп калган? Көп өлкөлөр ошондо баягы эме менен карайт да, аябайчы. Силерде аябай жакшы экен, интернет түптөлүп, журналисттер мындай жеке массалык маалымат каражаттары өсүп өнүгүп калыптыр деп. Биз ошону эмнеге артыкчылык катары колдонбойбуз? Аларды тескерисинче биз баягы ак үй, көк үйдүн призмасынан карап алып эле, сен мени жамандадың, сен мени сындадың, давай деп эле аларды багыштарды камап эле эметип, эмне таптык, эмне пайда таптык, ким утту мынданчы? Ошонун анализдерин кылбай атабыз. Байке айткандай жана орток бир эмеге отуруп келип, ачык айкын сүйлөшпөй атабыз да. Аябай аз убакыт, эгерде кошумча болсо, сиз айтып кетсеңиз. Кошумчалаганда эмне? Мамлекеттин жүргүзүп аткан саясаты, өзгөчө сөз эркиндигине болгон мамилеси мындай улана берсе, кайнап аткан казандын капкагы ачылбай, анан кийин ал жарылууга алып келгендей. Бир эле журналисттер, бир эле бир активдүү бир жарандардын арасында гана эмес, жалпы эл, коомчулук бук болуп бир жарылууга алып келиши мүмкүн. Эми ал жарылуу сөзсүз түрдө бир революцияны жүргүзүү же бир нерсени алып келүү эмес. Бул нааразычылыкты алып келип, бир нерсеге алып келип такайт да. Өткөндө ушул маселе боюнча бир тема көтөрүлдү. Мен айттым, анда келгиле мамлекеттик телеканалдар, мамлекеттик медиалар иштесин.
фонтанды көрсөтөлү, аксакалдарды көрсөтөлү, жашнага чепкенчен, шөкүлөчөн кыздарды, улам аттарды, тайгандардын жарышын көрсөтүп туралы. Болду, биздин телегейибиз 8 деп койсок эле эмне бар? Телегей 8 болуп калбайт да. Биз Текебаев айткандай Түркмөнстанга айланышыбыз мүмкүн эмес да. Эгерде биз эгемендүүлүк алган жылдардан тарта башыбызга ошондой бир комут илинип, Советтер Союзунан кийин түшүнбөй эле бир диктатурага кирип кеткен болсок, анда тилекке каршы азыркыдай жетишкендикке жетпейт элек. Ал эми 32 жылдан бери биз өзүнчө эркин ой жүгүртүп калган, калыптанып калган мамлекет катарында жарандардын көз караштары эркин болгондон кийин аларды ооздуктап диктатуранын жолуна салыш мүмкүн эмес. Рахмат. Алан мырза. Мен дагы да болсо жанагындай өзүм оюма бекем турам, диалогко келишибиз керек. Себеби деген биздики орустар айтмакчы безнадежно эмес. Себеби деген мисалы айталык НТС'те деле биз эмнеге деген ушул медиа долбоорун кылабыз. Ошол жерде мисалы курч маселелердин бири жанагы Баткендеги үйлөрдүн курулушу боюнча ошол эле жарандык коомдун лидерлеринин бири Гүлгакы Мамасалиева көтөрүп келген. Мына ошол көрсөтүүнү кылганда президенттин иш башкармалыгынын орун басары келди. Же болбосо ушу сөз эркиндиги боюнча дагы биз жанагы жалпыга маалымдоо каражаттары мыйзамына арналган көрсөтүү кылдык элек. Ал жерге ошол президенттин аппаратынын ошо юридикалык бөлүмүнүн башчысынын орун басары келип берди. Ошол жерде 2 юрист жашынакай ушундай маданияттуу эле ушундай диалогторду жүргүздү да. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай диалогторду биз жүргүзсөк болот. Жөн гана азыр бул жерде менимче ошо каалоо керек да. Эгер каалообуз болсо биз мындан аркы нерселердин баарын тең өзүбүздүн ичибизде жөнгө сала алабыз депчи. Рахмат, Өмүрбек агай. Мен оюмча эң негизгиси биздин бийлик эркин медиага өзүнүн көз карашын өзгөртүш керек. Булар бизди душман катары көрүп атат, бузуку катары, чет элдик агенттер деп атышат, мыйзамда ошондой чыгарып атат. Мындай көз карашты өзгөртүш керек. Ошондо гана биз бир диалогго барып, ошондо гана биз партнер катары иштегенде биздин мамлекет да өнүгөт, бийлик да мындай чындыкты билип турат. Чындыкты билсе, анда булар жанагы болгон бүт каталарды оңдоого мүмкүнчүлүгү болот да, кыскача айтканда. Бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Сөз эркиндигин ким жана кандай түшүнөт деген дебатты ушуну менен биз жыйынтыктайбыз. Биз менен Айбек Турдалиев, Өмүрбек Сатаев, Руслан Акматбек жана Абыланбек Жумабаев болду. Чоң ыраазычылык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Аман эсенде жолукканча саламатта болуңуздар. Сизге да чоң. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.